УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандын Бустон шаарына барды. Тажикстандын Бустон шаарында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн делегациялары жолукту. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Сүйлөшүү УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын УКМКсынын жетекчиси Саймумин Ятимовдун жетекчилиги астында болгон. Делегация башчылары эки өлкөнүн жумушчу топторуна Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын тактоо иштерин активдештирүү тапшырмасын беришкен. Алар номер 44 протоколго кол коюунун маанилүүлүгүн дагы бир жолу белгилешти. Жолугушуу достук маанайында өткөн. Булак Сереп Кежи. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн жашаган жеринде тинтүү иштери жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын жогорку саясий жетекчилигинин уюшкан кылмыштуулукту жоюу боюнча ички саясий багытын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын алкагында анын идеологиясын жана финансылык жана материалдык негиздерин андан ары натыйжалуу демонтаждоо катары Кыргыз Республикасынын УКМК Ысык көл жана Нарын облустары боюнча уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмү Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгы менен биргеликте кылмыш иши тергелүүдө. Анын алкагында Ысык көл облусунун аймагында үстүздөгү жылдын 15 октябрында Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобуна тиешеси бар 10 адамдын жашаган жеринде тинтүү иштери жүргүзүлдү. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкекке дагы 58 жаңы автобус алынып келгенин медианын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда автобустар Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы менен түзүлгөн келишимдин негизинде Кытайдын Golden Dragon заводунан алынган. Коомдук транспорт 85 адамды ташууга ылайыкташылып, 29 орундугу бар. 2 орун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн каралган. Салондорунда видео байкоо системасы орнотулган деп айтылат кабарда. Медиа жүргүнчүлөргө кайрылып, жол кире акысын накталай эмес төлөм аркылуу жүргүзүүнү эскертти. Булак Спутник Кежи. Арстаным келди. Аскерден келген ол көпчүлүктүн жүрөгүн элжиретти. Социалдык тармактын колдонуучусу Умида Маматова соцтармакка видео жүктөп, менин арстаным келди деп жазды. Видеодон оолунун жоокерлери менен аскерден келгенин, апасынын колунан өөп, гүл берип жатканын көрүүгө болот. Булак Сереп Кежи. Tuğra öz duvarında aktarıp tez toprağı geldi. Bayanlar reflektir aslanım. Men ay uçuraş baldarım men. Kelergile ben ak kelgile. Бишкек мэриясы коомдук транспортторго жол кирени 20 сомго чейин көтөрүүнү сунуштады. Шаардык кеңештин бул багыттагы токтомунун долбоору мэриянын расмий сайтына жарыяланды. Менчигинин түрүнө карабастан транспорттун бардык түрүнө автобустарга, кечи автобустарга жана троллейбустарга бирдиктүү тариф белгилөө сунушталууда. Жол керек кымбаттаса, электрондук жол билети да кымбаттайт. Стандарт билет айына 1200 сом, мектеп окуучуларына арналганы 430 сом болот. Булак Габаритова. Тазалыктын жетекчиси атасынын дүкөнүндөгү тепкичтер мыйзамдуу болсо да алынарын айтты. Буга чейин соцтармактын колдонуучулары дүкөндү көрсөтүп, бул дүкөн тазалыктын жетекчиси Рамис Алиевке таандык экенин айтып, анын тепкичтери жөө адамдар өтүүчү өтмөктө жайгашканын билдирген. Мындан улам Рамис Алиев видео кайрылуу жасап, имараттын чындап эле анын атасына таандык экенин айткан. Ал тепкич турган жерди анын атасы медиадан жерди ижарага алганын айтып, документин көрсөттү. Анын айтымында имарат ал 11-класста окуп жүргөн кезинен бар. Ал тепкич мыйзамдуу экенине карабастан бузуларын айтты. Булак Сереп Кежи.
Улуттук банк ар кандай өлчөмдөгү 500 сомдук купюралар түшүрүлгөн видеого түшүндүрмө берди. Соц тармактарда тараган жаңы чыгарылыштагы 500 сомдук банкнот тууралуу тартылган видео боюнча Улуттук банк төмөнкүлөрдү билдирди. Улуттук банк өзүнүн билдирүүсүндө видеодо көрсөтүлгөн 500 сомдук банкноттор талап кылынган сапатка жана өзгөчөлүктөргө ылайык келишин тийиштүү экспертизадан өткөрүү максатында банкноттордун ээсинен Улуттук банкка тапшырууну суранат. Комментарийлер банкнотторго тиешелүү экспертиза жүргүзүлгөндөн кийин берилет. Ошондой эле Улуттук банк банкноттор эл аралык сапат стандарттарына ылайык даярдала турганын белгилеп, анын сапаты даярдоонун ар бир баскычында текшериле тургандыгын кошумчалады. Эгерде сиздерге шектүү банкнот, монета туш болсо, аны укук коргоо органдарга же Улуттук банкка тапшыруу зарылдыгын, ал жактан адистер банкноттун аныктыгын текшере тургандыгын эскертет. Улуттук банк шектүү банкнотторду жана монеталарды экспертизага дүйшөмбүдөн тартып, жума күндөрү саат 9:00дөн 15:00го чейин кабыл алат деп айтылат маалыматта. Экспертиза жүргүзүү үчүн эч кандай акы алынбайт. Экспертиза мөөнөтү 5 жумушчу күндөн ашпайт. Булак Супер Кежи. Бишкектеги кафеде кызматкердин сумкасын уурдаган жаран видеого түшүп калган. Бишкек шаарындагы кафелердин биринде оорулук кылган чектүү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. 3-сентябрда саат 5:00 чамасында Бишкек шаарынын Ахунбаев көчөсүндө жайгашкан пицца жана суши тармагын тейлеген кафенин бирине белгисиз адам кирип, ал жерден жумушчунун документтери, айдоочулук күбөлүгү, паспорту жана акча каражаттары салынган сумкасын уурдап кеткен. Келтирилген жалпы чыгым 70 000 сомду түзөт. 13 октябрда Бишкек шаарынын Жибек жолу көчөсүндө жүргүзүлгөн иш-чаранын жүрүшүндө Чүй облусунда жашаган 1982 жылы туулган жаран бул кылмышка шектүү катары кармалды. Бул жаран мурда бир нече жолу соттолгон жана кылмыш дүйнөсү менен тыгыз байланышы бар. Кармалган адам убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда оорулук фактысы боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Булак Серепкежи. Тураган Нурланбек Шакиев Жумгалда бала бакчанын пайдубалына капсула салды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Нарын облусундагы иш сапарынын алкагында Жумгал районуна барып, Байзак айылында курула турган бала бакчанын пайдубалына капсула салды. 120 балага ылайыкташкан бала бакчанын курулушуна мамлекет тарабынан 94 миллион сомдон ашуун каражат каралган. Жолугушууда төраган Нарын облусуна тиешелүү бардык маселе менен тааныш экенин жана аларды аймактан шайланып келген депутаттар парламентте байма-бай көтөрүп келе жатышканын белгиледи. Булак Серепкежи. Виза маселеси көтөрүлдү. Депутаттар АКШнын элчиси менен жолугушту. Жогорку кеңештин АКШ жана Канада менен кызматташтык боюнча достук депутаттык тобунун жетекчиси депутат Эмил Токтошов баштаган депутаттар Акылбек Түмөнбаев, Балбак Төлөбаев жана Карим Ханжеза Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вегери менен жолугушту. Виза маселесине өзгөчө көңүл бурган депутат Эмил Токтошов жаштардын АКШга билим алуу жана туристтик максатта барууга кызыгуусу жогору экендигине токтолду. Тилекке каршы биздин жарандар виза алууда бир катар көйгөйлөргө туш болууда. Атап айтканда, баш тартуулар көп кездешет. Буга байланыштуу мен виза алуу түйшүгүн жеңилдетүү өтүнүчүн билдирем, деди Эмил Токтошов. Өз кезегинде виза маселесине кеңири токтолгон Лесли Вегери жакында Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Америка Кошмо Штаттарына бул багытта кайрылганын, Вашингтондо Кыргызстанга визанын мөөнөтүн узартуу маселеси каралып жатканын белгиледи. Булак Серепкежи. Ошто үлүштүк курулуш долбоору алкагында көп кабаттуу үйдүн курулушу башталды. Бүгүн 16 октябрда Ош үлүштүк курулуш долбоорунун алкагында 9 кабаттуу үйдүн курулушуна капсула салынды. Бул тууралуу Ош мэриясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, турак жай 96 батирден турат. Үйдүн биринчи кабатында соода түйүндөрү, жер төлөсүндө унаа токтотуучу жай болот. Короосуна балдар аянчасы курулуп, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери жүргүзүлөт. Жаңы турак жай ички жасалгалары жана туташтырылган коммуникациялары менен толук түрдө 2025 жылдын 4-кварталынын аягында пайдаланууга берилет деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, аталган долбоор шаар тургундарын турак жай менен камсыздоо максатында Ош шаарынын мэриясы тарабынан 3-ирет ишке ашырылууда. Буга чейин үлүштүк курулуш долбоорунун алкагында 2 көп кабаттуу үйдүн
курулушу башталган. Булак Суперкежи. Бишкекте Дордой базарына жаңы ыңгайлуу автобустарды киргизүү каралууда. Бул тууралуу бүгүн 16 октябрда Бишкек мэриясынан билдиришти. Малым болгондой, Дордой базарына транспорт департаментинин директорунун орун басары Алмаз Алымбеков жол инфратүзүмүн баалоо жана коомдук транспортту ишке киргизүүгө даярдык көрүү максатында БЖАИ МИИнин директору Бакыт Темекеев Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын Свердлов администрациялык району боюнча муниципалдык администрациясынын Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын өкүлдөрү менен комиссиялык чыгуу уюштурулду. Ага ылайык комиссия коомдук транспорттун ийгиликтүү иштеши үчүн жол инфратүзүмүн оптималдаштыруу максатында базардын аймагына деталдуу талдоо жүргүздү. Жыйынтыгында ички жолдорду кеңейтүү, ошондой эле жол жээгинде кыймылды олуттуу чектеген жана транспорт каражаттарынын кыймылын кыйындаткан унаа токтотуучу жайларды алып салуу, милдеттүү жол белгилерин орнотуу жана бардык уруксатсыз азык-түлүк сатылган соода түйүндөрүн жоюу сыяктуу маанилүү милдеттер белгиленди деп айтылат маалыматта. Булак Суперкежи.